Меники неге ушундай болуп атат билбейм, карагылачы туугандар. Чөтө бүгүн бул дөңгөлөктүн эмеси желишип кетти, арканга правый. Көрүнүп атат, көрүнбөй жатат билбейм, короче. Вот. Өткөндө ар жагы болчу, могу правый передний болчу. А жок. Ушул экен, сол жак болчу. Муну жаматкан болчу жигит менен. Анан бүгүн арт жагы. Билбейм, эмне болуп атат, чыгылып. Ночту баштайлы деп атабыз, ночь. Ишке чыгып атабыз иншалла. Бул жакты көрсөтүп коеюн силерге туугандар. 7 заказ 2412 рубль бойдон турат, көрүп турасыңар. Так, ушунчадан фиксировать этип алдык. Буну скриншот кылып койгом мен уже. Жумушту баштайлы. Дөңгөлөктү желдедик, бул жакты көрсөттүм, скриншот кылып алдым, линияга чыктым. Азыр дароо эле заказ кармайбыз, и ошол заказга барып, заказдарды аткарып эметебиз. Бүгүн ночь, кудайым буйрса, саат 8ден 28 өтүп кетти, 28 апрель. Иш кандай болот экен, алда көрүп жатарбыз. Баарыңарга ассалам алейкум. Силер менен мен Гүлжигитмин. Аким KG YouTube каналына кош келдиңер. Караңгыда неге очки кийип алдың десеңер, силерге вспышканы бетиме каратып видео тартып атпайм, ошол көздү сактап атам да. Жарык көздүрүп койбосун депчи. Ошол туугандар, Атаман таксопарктын видеонун башында силерге сунуштап кетейин. Парктын комиссиясы 2,5%, акчаңарды 24/7-ге моментально, эч кандай чектөөсү жок, комиссиясы жок, чечип аласыңар. Яндекс заправкасы да бар, таксиге тийиштүү документтер жасайбыз, путевой лист, страховка, договор аренды. Хисапка жаңыдан чыгып аткандар болсо, жардам беребиз. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот. Подключениясы Яндекске жана Ситимобилге, экономго, комфортко, доставка, бизнес, грузовой деп улап беришет. Таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү номерлерге байланышка чыгып, таксопаркка тийиштүү суроолорду берип, кошулуп ийгиликтүү иштеп жүргүлө. Баарыңарга ассалам алейкум. Роликти баштайлы, туугандар. Биринчи заказга келдим. Здравствуйте. Да, Екатерина Буданова. Да, вот. По карте спишут. Если стороны соберу. Да, не торопитесь. Биринчи заказ бүттү туугандар, 25 мүнөттө жол жүрдүк. 570 рубль болду. Анан ушул жанымда эле Газпром нефти бар экен. Дароо эле линиядан чыктым. Заправка кылып алайын. Кийин да атайын бак жаңганда, анан да заправка издеп жүрбөйүн деп эле тарс куюп алайын и дальше улантып берейин дедим да. Пробка 4 балл дейт го я. Кече күнү 2 күн мурда, 2 күн мурда 9 майга парадка байланыштуу бир нерсеге репетиция болду. Центр тарапта анча-мынча жолдор жабылып, анан иши кылып пробка 10 балга чыгып кетип, намый Красногорстан центрге 1,5 саат бир заказ алып бардым. Центрден да Видный тарапка дагы 1,5 саат жыгылып геморрой болдум да, ошол күнүчү нерв чыдабай кетти. Мен негизи эсимде бар болгону бир 7 балга чейин пробканы элчинен көрөт элем, почти күнүгө элечи, күндүзү. Ама 10 балл мен үчүн рекорд болду да. Балким мурун болгон эсимде жок, но кечээкиси эсимде калды да. Ошол. Это чистый пыль? Хорошо. Доброго. До свидания. Так, Одинцовага келдик. Экинчи заказды бүтүрдүк. Ошол. Эртең менен таксопаркка барып, бир нерсени алып, и плюс заодно машинанын осмотрун кылып алайын деп туруп, машинени жууп тазалап, ичи сыртынан бери четкий кылып. Анан
Эме кылдым эле. Бойкудан чыксам жамгыр сөөлүп аткан болчу. Анан токтоп калган болчу. Кагаздарды алып үйгө келип саат 12:30 күндүз уктап, кечки саат 18:00 туруп, чай пай ичип ар жак бер жак кылып, 8-де чыгып линияга чыктым. Жамгыр акырындап себелегендей болуп турду эле. Мынакей азыр уже нормально эле себелеп атат да. Одинцоводан берип атат го, Одинцоводан Көфтер менен берип атат го. 7 минут, 8 минуттук поездка бар эле. Улица Чистяковая деп. Saat 12'den 7 öttü. Одинцоводан дагы эле заработок билдирип го я 1800 мен. Что такое сегодня? Не везет бумага, мне. Что-то здесь не так, bir заказ алдым азыр. 6 минут калыптыр подачасына. Көрөбүз. Вроде бы жамгыр, заказдар коэффициент менен, но кыска ма 7-8 минуттук заказдар менен эле 200-300 ошондой болуп атат эле, майдалап тыйын чогулбай жатабы же эмне болуп атат билбейм. Новомаринскийге номерді айтып болсаңыз жазып беріп 991 гүл жігіті. ооба. Заказдарды майдалап атып bir долгий поездка берди. Одинцоводан эптеп чыгып кеттим. Келдим. Так, келгенде дагы каяка келдим мен? Каяка келдим? Так, сейчас посмотрю. Тугандар, каяка келдим? Маринага келиптир. Жок, Люблино. Люблинога келиптирмин. Люблинодон азыр дагы майдалап заказдарды берип баштады. 3-4 заказ майдалап берип анан кийин bir долгий берет да. 5-6 майда анан bir долгий. Ошондой болуп атат. Здравствуйте. Нормально. Скажите, пожалуйста, на карту можно будет перевести? Конечно, можно. Я номер продиктую по номеру телефона. 991 701. Не, у меня с Альфой проблемы на Сбер. Я картой давно не пользовался, и что-то она, не знаю, заблокировали. Так, Люблинодан Балашихага, железнодорожный тарапка bir заказ түшүп 50 минут жол жүрдүм. Коэффициент жок болчу. 650 рубль болду. Анан ал жактан карасам саат 3 болуп атат. Жок, 3төн бир нерсе өтүп калган. Эмне кылам дедим да 1 саат уктап алдым. 1 саат уктадым дагы кайра ойгонуп туруп, этип алдым салфеткемен арчып туруп. Анан домойду бастым эле. Домойду баскан жерден Реутовко МКАДтын жээгиндеги вкусная точка Макдональдска бирөөнү алып келдим. 450 рубльга. Вот. Азыр эми бир чай ичип алсамбы деп чайхана издеп атам. Чайхана таппасам домойду урган бойдон кете беребиз. Салам алейкум. Проспект Мира, потом Вернисажка, да? Да. Алейкум ассалам, не закрыли. А там я не выеду, а обратно так Да, выеду? Да, спасибо. Все, пожалуйста. Так. Ага, все. Всего доброго, хорошего дня. До свидания.
таксопарктын адресин берчи, номерин берчи деп жазгандар да болот видеолордун астында комментарийде. Мен ар бир видеомдо ушул кыстырып кетем, бир башында, ортосунда, аягында, ушул бир жеринде кыстырып кетем ондай. 33 километрим КАТ 6, строение 5. Гол 312. Номерлерин коюп коем, адресин коюп коем. Полный кайрылып, чалып, эме кыла бересиңер туугандар, арендага автоунан сурайсыңарбы, кисартка жардам дейсиңерби, же дагы бир кандай өзүңөрдү кызыктырган вопрос болсо, ушул номерлерге чалып берсеңер болот да. Мен мындай кошумча вопросторго жооп бере албайм. Вот. Я могу просто данные вот так скинуть вам. Болду да. Ошол. Кече күнү атайын отуруп алып туруп, ошол детский тариф боюнча бир аз кызыгып издендим. YouTube'га жазып көрдүм, ар кандай сайттардан окуп көрдүм. А конкретнее кандай бир видео көрдүм YouTube'дан и бир сайттан издеп көрдүм. Ой, туура эмес, мында. Вот. Короче, детский тариф эмес. Детский тарифи жок, детский креслосы жок, бустери жок. Жаш балдарды канча жаштан машинага отургузуп алып кетсе болот. Вот. Ошол теманы туугандар бир видео көрдүм, ошол жерде айтылат, строго 12 жаш деп айтылган экен. 12 жашка чейин бустер менен детский креслолор жок болсо албай эле койгула депчи. Визуально мындай кебетеси мындай здоровый болуп, бою узун болуп аткан болсо ала бергиле дейт. А визуально көзүңөр жетпей жатабы, 12 жашка чейин көрүнбөй жатабы бала, кыз же бою кичинекей, же арак чырай, телосложениеси кичинекей болуп аткан болсо, көзүңөр жетпесе албагыла деп атат. Анан ошол эле видеонун комментарийлерине кирип окуп көрсөм, көп сүйлөптүр. Анан 22.9 деген ПДД пункт окуп көрүңүз, ошол статьяны деген экен. Сайтка тарс уруп көрдүм да окудум. Окуп көрдүм, анан ошол жерде да действительно айтылып турат. 7 жашка чейин арт жакта действительно детский кресло же бустер менен алып жүрүш керек экен. Алдыңкы сиденьеде да запрещено экен. Ал эми 7 жаштан 12 жашка чейин арткы отургучта детский креслосы же бустери жок алып жүрсө болот экен. Ал деле жанакы айтылгандай эле баланын же кыздын боюна же көлөмүнө, физический телосложениясына карап алып жүрсө болот экен. И плюс ага да сомнение карамадым, Яндекске чалдым, поддержкага чалып туруп ушундай десем, ооба, арткы орунда детский креслосы жок же бустери жок, жөн эле корду тагынып алып ташып жүрсө болот дейт, алып жүрсө болот дейт. Алдыңкы орунда запрещается дейт. Вот туугандар, мынакей для себя удостоверился, силерге да бул жаңылыкты бөлүшүп атам. Ошондой эми смело алып жүргүлө, 22.9 деген пунктту көрсөтө бересиңер. Гаишник болуп, ким болот, такылдап неметсечи. А эгерде мен бир нерсени туура эмес айткан болсом, опытный карышкыр водительдер, кесиптештер, байкелер, достор, теңиштер, инилер, ким билет, комментарийден жазып кеткиле. Здравствуйте. Доброе утро. Утро доброе, здравствуйте. Молодогвардейская? Да. Там каток. Каток, да? Девочке сколько лет? Сколько тебе уже? 8. 8. 8 лет? С кого спросим? Так вы тогда заедете туда, чтобы мы не мокли. К дверям. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Всего доброго вам, хорошего дня, хорошей тренировки. Удачного дня. Спасибо. Спасибо. Остановиться? Да. Пожалуйста. Все, спасибо. Пожалуйста, хорошего дня вам. Вам тоже взаимно. Спасибо, до свидания. Вроде бы, спасибо, хорошего дня, всего доброго, всего хорошего, до свидания, ал эле бул эле деп түшөттөр да машинаданчы. Анан эшикти эткизип Джекичандын вертушкасындай кылып жабаттар да, типа как недовольствие катары көрүнүп калат да, ошондой сезилип калат магачы. Типа эмне дурайын, поездкаң үчүн деп тарс эткизип жапкандай болуп калат да.
шедрилеп алып жабышпай, неге ошондой кылышпайт? Акыруу мындай кол менен придавливать эткенче жаап койсо болот, эткизипчи. Ладно, что там, 8-ден 48 өтүп кетти. Туугандар, үйгө 14 мүнөт жол калды. Финишный заказды бүтүрдүк и домой. Сейчас поедем, силерге четко ясно кылып эсептеп берем. Актың кылып калбагин сен, жүрөгүмдөсүң эгер билсең, мендей сыйлабас, кадырыңа билген жете албас. Сүйүү деген оюнчук эмес, жалгыз жүргөнүң башка кези, жетип өлчөп бир кезүү керек, анан кийин болуп калат кеч. Жайна, 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 гүлүм жаз күнүндө жайна. Поехали, народ. Туугандар, 9-дан 13 өтүп кетти. Саатыбыз. Келдим, бухгалтериям парковка, машина парковка кылдым. Бухгалтериям полно чыгардым. Эми эсепке киришели. Эсепке кирише турган болсок, мынакей көрүп турасыңар. Так, 28 апрель кечки саат 8-де баштаганбыз. 29 апрель суббота болуп кетти. 3922 рубль плюс 3750 рубль. Анан 300 рубль Яндекске тиешеси жок заказ болгон. Ошолордун баарын бириктирип кошкон да, туугандар. Биздики мынакей 7972 рубль болот экен. Ал эми 7972 рубльдан эртең мененки скриншотту мынакей 2412, 2413, 2413 кемиткенде мынакей 5559 рубль грязный иштеп турбуз. Ошол гряз иштегенден аренда, бензин, депозит, ужинды кемиткенде биздин чөнтөгүбүзгө таза 2309 рубль калыптыр. 2309 рубль. Saat 8:30'da çıkkanbız, 9'da gelip toktottuk, 12,5 saat vaqt ketiriптирбиз, 261 kilometr жүрүптүрбүз. Бүгүнкү спенабыз, ролигибиз мына ушундай болуп жыйынтыктап атат. Буга да болсо Кудайга чексиз шүгүр. Видео жаккан болсо туугандар, класс басып, анан сөз түрдө комментарий жазып кеткиле. Каналда биринчи жолу болуп аткан мекендештер каттала элек болсоңор, ылдыйда кызыл баскыч, подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгурокчону басып кеткиле. Силер менен кийинки роликтерден жүз көрүшүп турабыз. Атым Гүлжигит болот, Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте иштейм. Барыңарга ассаламу алейкум, кийинки роликтерден көрүшкөнчө. И силер менен да коштошуп кетейин, деп эле. Тамаша, ассаламу алейкум.